Жакынкы күндөрдө биздин окуучуларыбыз алтын тамганы тастыкташып, андан тышкары улуттук тест борбору уюштурган тестирлөөдө алдыңкы ийгиликтерди көрсөтүп, биздин алтын уябыз креатив талим билим берүү комплексин чоң кубанычка бөлөдү. Ушул жетишкендиктерге кантип жетиштик деген суроого мен мынтип жооп бергим келет. Биз 4-5, 6, 7 класстарды, буларды кичинекей, азыркы учурда булар тестке даярдаганга эрте деп эсептебестен, тескерисинче жеңилдетилген варианттарын буларга берип, көндүмдөрүн калыптандырып, системалуу даярдоонун аркасында ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип отурабыз. Химия сабагынан тапшырган окуучулардын жыйынтыгы эң жакшы жыйынтыктар берип, 5 деген бааларды алышты. Албетте бул химия сабагынан 8-9, 10, 11 класста өтүлгөн органикалык жана органикалык эмес химия боюнча балдар үзгүлтүксүз билим алып, өздөрүнүн жакшы жыйынтыктарын көрсөтө алышты. Мен ойлойм, жакында жалпы республикалык тест тапшыруунун алдында турат. Мында дагы кыргыз тили жана адабияты сабагынан илимий текстер менен иштешет. Бул учурда ушул химия, физика окшогон сабактарда алган билимдерин колдонуп, жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтө алат деп ишенем. Окуучуларыма ийгилик каалайм. Биздин 9-11 класстын окуучулары улуттук тестирлөө борборуна барышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү. Муну менен биздин окуучулар тарых сабагына кызыккандыгын дагы бир жолу далилдешти. Албетте бул жөн жерден келип калган жок. Окуучулар бул тестке даярданыш үчүн көптөгөн эмгектерди, көптөгөн даярданууларды баштан өткөрүштү. Наши учащиеся 9 и 11 классов показали результаты, очень обрадовавшие нас. Мы ими очень гордимся. Если подумать о методах подготовки учащихся к тестам, то я могу выделить два очень простых, но очень важных метода. Это методы практики и повторения. Благодаря большому количеству практики дети привыкают именно к этому формату проверки знаний и запоминают ответы. И что еще нельзя забыть упомянуть, это, конечно же, стремление и желание самих учащихся. А для этого нужна мотивация. Мотивируйте своих учащихся и зажигайте в них желание к знанию.